Бегимай, сен байчечекей терип көрдүң беле? Байчечекейди көргөн, бирок терип көргөн эмесмин. Терип көргөн жок белең, Байчечекей негизи мындай кар кетелекте өсүп чыккан, ушундай бир күчтүү, уникалдуу гүл да. Кошулам. Байчечекейдин илимий аты лагантус. Дүйнө жүзү боюнча 10 түрү бар да, анын экөөсү биздин Кыргызстанда өсөт. Байчечекей тууралуу жакшы маалыматың бар турбайбы? Туура айтасыз. Айнура, байчечекей жөнүндө сүйлөшүп калдыңыз. Бүгүн гүлдөр тууралуу сүйлөшөбүзбү? Же жазды сагынып калдыңызбы? Жок, жазды анан гүлдү албетте баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Бирок бүгүн гүлдөр тууралуу сүйлөшпөйбүз. Бүгүн биз бир абдан кызыктуу теманы алкагында сүйлөшөбүз. Болгону байчечекейде баштаганым негизи байчечекей мындай башка гүлдөрдөй болуп, жазды, жайды күтүп отурбастан, карды тээп туруп, анан кийин өсүп чыга турган гүл экен да. Эң биринчилерден болуп, Анан кийин мен байчечекейди аялдарга салыштырдым да. Аялдарга? Кызыгып калдыңбы? Анткени аялдардагы мындай эч кандай кыйынчылыктарга карабастан бардык нерсени жеңип келишет эмеспи турмушта, туурабы, Андай жагы дагы бар. Ошондуктан биз бүгүн мына ушул үй бүлө теманын алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Арузат көрсөтүүсү. Ал эми эфирде сиздер менен мен Айнура Бекебаева жана Бегимай Айбекова болмокчубуз. Үй бүлө коомдун өзөгү. Үй бүлө тарбиянын башаты. Ар бир инсандын жүрүм туруму, адеттери негизи үй бүлөдөн башталат эмеспи? Андыктан биз бүгүн ушул үй бүлө темасын козгойлу, туурабы? Туура. Бул тема негизи биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн ар дайым кызык болуп келет. Ошондой эле маанилүү. Өтө маанилүү. Андыктан бул үй бүлө темасынын алкагында сүйлөшүү үчүн биз конокту чакырып алабыз студиябызга. Үй бүлөлүк академиянын негиздөөчүсү Нуркыз Кадырбекова бизде конокто. Келиңиз, кош келипсиз. Саламатсызбы? Келиңиз көрдүңүз. Саламатсыздарбы? Эң алгач эле мен сиздин баш кийимиңизге абдан көңүл бөлүп турам. Ушунчалык уникалдуу баш кийимдердин бири экен. Дароо эле сурап берейинчи, саламдашам мурда. Бул баш кийим негизи эме болуш керек мындай заказ менен, буйрутма менен тигилген баш кийим. Дизайнердик иш, атайын мен үчүн тигилген, кайра кайталанбайт. Мынакей, негизи биз аялдарбыз да, ошондуктан эң негизги бере турган сурообузду берип алдык, кызыктыруу сурообузду. Саламатсызбы эже? Үй бүлө тууралуу кеп козгойлу деп отурабыз. Анткени бул ар бир инсан үчүн абдан маанилүү. Эми үй бүлөлүк академия деп ачыптырсыз. Негизи мындай академиянын дагы үй бүлөлүк болуп ачылганы абдан кызык болду да. Азыркы учурда үй бүлөнүн институту дагы кичине мындай бааланбай калгандай сезилет да. Үй бүлөлүк академиясынын ачылышынын себеби тууралуу айтып берсеңиз. Адегенде мен сиздердин кесиптешиңиздермин. 20 жылдык тажрыйбасы бар тележурналистмин, ЛТР телеканалында иштейм. Ошол жерде аялзаттар тарапты көргөзгүм келип, Асылзат деген көрсөтүү ачкам. Ошондон 67 жолу көрсөтүү жасасам, ошонун 11-и Батыр эне жөнүндө болуптур да. 11ден ашык көргөн. Ошондон улам аялды ар тараптан ачып берүү, аялдын бактылуулугу бул коомдун тиреги боло тургандыгын менин жүрөгүмдөгү баалуулук эле. Бирок мен шаардык кеңештин депутаты болуп иштеп, андан кийин Ош облустук мамлекеттик администрациясында маалымат саясат бөлүмүн жетектеп калганда дагы бир жолу ынандым. Жүздөгөн үй бүлөлөрдүн ыдырашы бул жөнөкөй нерселердин өрчүп барышынан жана аялдын бактысыздыгынан болот экен. Ушундан улам биз коомго колубуздан келген салым ушул болсо, анда ушуну баштайлы деп аябай узак аракет кылдык. 8 айдын ичинде ушул долбоорду кой бердик. Кабыл алуулар, окуп жаткандар, пикирлер жакшы, эң сонун. Академия деп аталыптыр. Демек, ал жакта окуп, билим алса болот экен да, туурабы? Ооба, биз адегенде азырынча бир гана аялдарды гана окутуп атабыз. Аялдардын биз окутуп аткан курсу азыр 3 курс бар. Биринчиси ийгилик туайым деп аталат. Ал жаркырап жаша деген слоган менен чыккан. Тагыраак айтканда ал өзүнүн баалоосун өстүрүү менен энергетикасын тазалап, убактысын бөлүштүрүүнү үйрөнүп, анан ошол аркылуу адам өзүн өнүккөндө өзүнө ишеним пайда болот да. Ошол эле мезгилде анан ички жан дүйнөсүнө, сырткы келбетине кам көрүүнү үйрөтүп, этикеттин талаптары менен катар ден соолук, репродуктивдик ден соолукту дагы үйрөтүп туруп, анын этегинде эми сен жаркырап жаша, сенин бактылуулугуң бүтүндөй коомго маанилүү деп сунуштап атабыз. Биз бир поток чыгардык, экинчисин окутуп жатабыз. Кудайдын кулагы куансын, онлайн окутууларда бул жагы Чикаго, бул жагы Южно-Сахалинскиден да окушту. Азыр алдыда күтүп аткан курсубуз, ушул күндөр кой берип атабыз. Бул 47+. 47+.
Эмне үчүн 47+? Ага чейинде куттуктап кетейин дегем. Сонун академия ачылыптыр. Куттуктайбыз. Буюрса дагы көптөгөн окуучулар болсун, ийгиликке жетишсин. Анан ошо Кыргызстаныбыз үй бүлө өнүгүп өсө берсин, Рахмат. Аялдардын жашаасын келтирип, жашоого жаз көз караш менен кароону салт кылган, салым кошуп аткан, мамлекеттин идеологиясына бир өзүнүн салымын кошуп аткан сиздердин программа долбоорго да ыраазычылык билдирип өтөйүн, мен тилектештик билдирейин. Рахмат. Бул 47+ дегенибиздин себеби аял 47-50 жашка чыкканда биздин кыргыз менталитетинде жашоодогу экинчи кризиси башталат экен. Же ал биротоло жаш эмес, же биротоло карыга такыр кошулбайт. Кайнене болду, бирок өзү да келин. Пенсиялык куракка жакындап калды, өмүр бою бир кесипте иштеген, экинчи келечеги кандай болоорун бүтпөчү, элестетпечү деп сезилет да. Ошондон улам биз 47+ деп бул курсту атайын ачып атабыз. Бул жөн эле окутуу курс эмес, бул платформа болот. Өзү сыяктуу айымдар өздөрүнөн алдаганча өнүккөн айымдар менен маектешүү, кызматташуу, өздөрү менен бир чөйрөсүн түзүүчү платформа кылып берели деп атабыз. Анткени эмнегедир азыр айымдар балдар жайга чоңоюп, жолдошу кызганбай калып, ишинен бир ийгилик тапкандан кийин отурат да анан алтын касса чай ичиши мүмкүн. Ал жерде анан бирөөнүн көйнөгүнө суктанышы мүмкүн. Отурган жерде келиндерине даттанышы мүмкүн. Андан пайда деле жок да. Менин мүмкүнчүлүгүнө мен өзүмдүн апам мисалында айтайын. Менин өзүмдүн апам 20 жыл мектептин директору болуп, 47 жашында атамын ден соолугуна байланыштуу мөөнөтүнөн мурда эмгек эс алууга чыгып, 48 жашында жеке бизнесин баштаган. Өмүрү бизнес менен алектенбеген. 65 жашка чейин абдан ийгиликтүү иштеп, кайра ишканаларды ашырды. Андан кийин азыр эми багы дем алууда, ардактуу эс алууда. Бирок ошого карабастан эч кимден каражат сурабай туруп, бир жылда бир чет мамлекетке чыкчуда кирешеси бар. Эмнеге башка аялдарга бул нерсени кылса болбосун? Кыргыз аялдарынын көтөрүмдүүлүгү менен эмгекчилдиги жана ошондой эле баягы турмушка ыңгайланышуу чеберчилиги бул өзүнчө кеп. Бул мастер-класс. Бирок ошону биз дагы бир платформа түзүп бере алсак, анда биздин коомчулугубузда дагы бир чоң, жакшы агымдар пайда болот деген ишеничтебиз. Нуктажем, мисалы буга чейин баягы андай деле академиялар болгон эмес. Ооба. Үй бүлө тууралуу маалыматтар деле көп болгон эмес. Баягы салтка жараша эле кийинки муунду тарбиялап эле, андан кийин үй бүлөлөр жашаса жашап кетчү, жашабаса ажырашкандар да көп болчу да. Азыр бир потокту чыгарып деп атасыз. Мисалы ошол билим алгандан кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр болдубу ошол бүтүрүүчүлөрдө? Биздин бүтүрүүчүлөрдүн 3-өө менин жолдошум бага тагдырым ушул экен, мен кесибим жок деп отурган адамдан 3-өөнү биз жеке бизнесин аштырдык. Кандай сонун? Биринчиси инфакты бүткөн бойдон окубайт экен, англисин. Өзүнүн репетиторлугун баштады, колунда 8 айлык баласы. Экинчиси таттууну аябай жакшы бышырат экен, билимин алгандан кийин торт бизнесин баштады өзүнүн жеке. Андан кийинкиси өзүнүн баягы онлайн сатуулар боюнча адис катары өзүн көрсөтүп атат. Биз онлайн, офлайн кошулуп, жалпысы биринчи курста 45 аял кой берсек, ошонун 5-өөсү өзүнүн ушинтип ишкерлигин көрсөтүп аткандыгы биз үчүн көрсөткүч. Бул сыймыктанарлык нерсе. Бирок ошол эле мезгилде эң башкысы биздин максатыбыз үй бүлөдөгү мамилелерди жөнгө салуу менен өзүн сүйүүнү үйрөнүү. Өзүн сүйгөн адам бирөөнү да сүйө алат. Жашоону сүйө алат, бирөөнү кечире алат, таарынчаак болбойт ал, бирөөдөн бийик тура алат. Биз ошол нерселерге жетишип, менин жүрөгүм тынчып калды, мен сиздерге рахмат, мен момунтип жашап калдым, мен өзүм карап калдым деген нерселер бизди кубандырат, дем берет, дагы иштегибизди келтирет. Жана сиз айтып кетпедиңизби? Көп нерсе аял кишиден көз каранды депчи. Сиздин оюңузча эмне үчүн көп түйшүктөрдүн бардыгы аял кишиден көз каранды? Негизи аял кишинин түйшүгү да көп да. Анан кийин дагы мындайча айтканда үй бүлөдөгү карым катнаштагы аял кишиден көз каранды деп айтып коюшат да. Бекеринен айтылбайт да, эркек баш болсо аял моюн депчи. Анан баш канчалык мээни көтөрүп, жүрөктү көтөрүп турса деле, ал эгерде моюн көтөрүп калбаган болсо же чалкалап калат, же жатып калат да. Анын сыңарында аялга өтө чоң вазифа жүктөлгөн. Мен бул автордук сөзүм. Мен адабиятчы, илим изденүүчү мугалим катары айтам да, аялзат турмуштун отличниги. Ага коюлган талаптар дайыма окуунун мыктыларына коюлган талаптар. Бул ага болгон кысуулар, туюулар, укугун чектөө эмес. Дайыма болго экичи, а сен деген отличниксиң да, сен эмне болдуң деген сыяктуу биз аялдарга коюлган талапты отличниктерге коюлган планка катары кабыл алганда жашоонун көйгөйлөрүн көтөрүү жеңил болот. Ал үчүн биз энелерди окутканда мынтип окутуп атабыз. Бизде ушундай бар, сизди деле чоңойткон. Ай, мүнөзүңдү оңдогун. Эртең ушул пейлиң менен бирөөнүн эшигине барсаң, алып келип кой. Могу чайды алып келсең, боз чайды кайненең мурдуңа куюп коет. Деген сыяктуу сөздөрдү айтып, ошол сөздөрдү, ошол аффирмацияларды ойдон алып таштайбыз.
ал келечекте бирөөнүн үйүнө кул эмес, ал куруучу, бакытты түзүүчү, көпүрө, устун, кандайдыр бир пайдабал болуп баратам. Мен көтөрүмдүүмүн, мен жашоого сүйүү үчүн жаралгам. Себеби мен аялзат турмуштун отличнигимин деген нерсе менен аялзаттын анда басына берет аял. Көз карашын өзгөртүш керек экен да. Биз энергиябызды туура эмес нерселерге жумшап алат экенбиз да. Анан жашоону сүйүүгө, рахаттанууга, бирөөнү кечирүүгө вакыт калбай калат экен. Анан эмнегедир биз өзүбүздү өнүктүрөп, сиз диплом алдыңыз, сиздин да дипломуңуз бар, меники да бар. Болду, окудук деп ойлойбуз да. Окуп туруунун, өзүн өнүктүрүп туруунун түрү көп. Мен мисалы 2016-жылы жер үйгө чыкканда кадимкидей эле үйдү кантип жакшы жыйнаса болот деп эле санитарка айымдан 3 күн окудум да. Кантсе кафель жакшы жаркырайт. Бул деле билим да. Санитарка айымдан 3 күн барып окудум 3 күн мастер-класс алып окудум. Эми мен көбүрөөк энергия кетирип үйүм чачылгандан көрө ошол айткан нерселер менен жыйнасам, балким узагыраак жалтырап турат. Балким мен азыраак энергия жумшап чоң ийгиликке жетишем. Билим алуунун түрү болбойт. Биз мисалы сууга аш кылабыз үйдө, коюп аш кылабыз. Анан күйөөм менин тамагымды жактырбайт деп арызданабыз. А күйөөм менин тамагымды жактырыш үчүн мен ортодогу башка да тамактарды үйрөтүшүм керек да. Бул дагы билим алуунун түрүнө кирет. Эмнеге? Мен аялдарга таң калам да, дайыма күйөөлөрүбүзгө, кайненебизге, чөйрөбүзгө, жетекчибизге, коомго арызданабыз. Бирок ошону өзгөртүш үчүн өзүбүз өзгөрдүкпү? Биз өзүбүз бир нерсе кылдыкпы? Баары башкача болушун каалайбыз. Бирок алар кандай адамды сыйлашат? Өзүнүн сөзүн билген, илимдүү, билимдүү, нарыктуу, чыдамдуу, сабырдуу, интеллигент. А мен ошондоймунбу? Мен жакшы мамилеге татыктуу болуш үчүн өнүгүшүм керек. Башташ керек дегендей. Өзүн баалаганды, өнүктүргөндө болуш керек. Ошол багыт менен мисалы жаштар, биздин жаштар 5 жыл мурун мен болду, мектепти аман эсен бүтсөм, мигрант катары барып эле мен иштей берем деген стереотипти бир адамдан бир китеп деген жаштардан чыккан бир долбоор сындырды. Мен китепкөй болуу менен дагы коомго пайдалуу болом. Мен илимдүү болсом башка жаштардан бир кадам алдыга турам деди. Бир мезгилде чырт түкүрүү бул бизче айтканда крутойлуктун белгиси. Азыр түкүрүүгө, жүзүмө түкүрбөм экен деп түкүрүү уят болуп калды. Биз дагы аял басынган эмес, аял күчтүү, аял чыгармачыл, аял аялуу, аял айдал деген сөздөргө татыктуу болойлу. Анан ошондо биз сыйга татыктуу болойлу. Мен дайым жигиттерге мисалы азыр көптөгөн, жүздөгөн жаштарга алып келип алып, өзүн өнүктүрүү максат коюу боюнча лекция өтөм, анан ошол жерде айтышат да, азыркы кыздардын баарысы бузулуп кетти эжеке. Ыймансыз кыздар. Жигиттер айтып атышат. Айтканда мен суроо коем, сага кандай кыздар жагат? Ыймандуу болсо, сулуу болсо, билимдүү болсо, келишимдүү болсо, өзүн татынакай алып жүрсө, ошол кыз сени карайбы дейм да. Эгерде ошол кызга татыктуу болгуң келсе, анда сен өзүң өзгөрт. Биздин жигиттер өздөрүн өзгөртсүн, кыздар ошолорубузга карап түздөнөбүз. Деген сыяктуу талаптар менен чыгып атабыз. Балдарыбызды китеп окуу, азыр башыңды жулуп алам деп айтабыз, бирок өзүбүз окуп атабызбы? Жок. Караганыбыз смартфон, тиктегенибиз белгилүү адамдардын көйнөгү, бриллиант сааттары, бирок балдарыбызды окубайсың деп жазалайбыз. Келгиле, ар бир айым өзүнүн күнүнө көп болбосо 20 мүнөт окуганды салып кылсын. Менин азыр бүтүрүүчүлөрдүн бардыгы күнүнө группабыз бар, отчет жөнөтөт. Могу китепти бүтүп калдым эжеке 20 мүнөт, могу жерин түшүнбөй атам. Анан бири-бири менен ошол платформада алмашышат. Сен китебиңди берип турчу деп. Жакшы практика экен, чындыгында китеп окугандыгы. Азыркы коомдо негизи ажырашуулар абдан көп болуп жатат да. Ошол ажырашуулардын эң негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз? Ажырашуулардын эң жөнөкөй себеби эле биз үйлөнүп жатканда жашоонун бир чекине жеттик, болду, тоого чыктык, андан ары ылдый деп ойлойбуз да. Бирок үйлөнгөндөн кийин жашоо баштала тургандыгын. Үйлөнүү менен сен жашоодо жакшы, бактылуу, башкалар суктанган ата-эне, үй бүлө башчысы мүчөсү боло ала тургандыгын көрсөтүү мүмкүнчүлүк бул. Үйлөнүп жатканда укугуң менен катар милдеттериңди жана мүмкүнчүлүгүңдү реализацияла деген сөз. Ошон үчүн мен турмушка чыккан кыздардан уксам айтат, мага көйнөк алып бербейт, баланчаныкындай гүл берген жок, анан мага жакшы стиральный порошок алып берген жок, же болбосо элге окшоп биз Египетке барган жокпуз. А ошол эле мезгилде ал жакшы аял болуп, анын каржыларын үнөмдөө менен кечкурун сүйлөшүү, күйөөнүн сүйлөшүү тили, дем берүү, ошого аялдын 4 абалы бар. 4 абалда болуу менен ага жардам берип, биз кайсыл жерден эмнелерди үнөмдөсөк болот. Биз ушу менен келгиле деп максат коюп дем бердиби? Болду, мен функциям ушул деп баланы төрөйт, өзүн таштап коет, бир күн коюп, бир күн суйга каткылат да, мен Египетке алып бардым. Биргелешишибиз керек. Ар ким өзүнүн аракетине жараша. Адам түгүл,
жалгыз акыл эси менен айырмаланган адам түгүл, карышкыр да буту кыймылдабаса оозу ачка калат да. А биз деген өзүбүз аракет кылышыбыз. Сиз азыр үй бүлөдөгү негизи жоопкерчиликке жүктөп атам да. Ынтымак үчүн негизи аялдардын жоопкерчилиги тууралуу айтып кеттиңиз да. Эми мырзалардын жоопкерчилиги тууралуу айтсаңыз. Мырзалар, мен таң калам да, мырзаларда азыр аялдарда өзүнүн өнүктүрүүчү курстар бар. Эми эптеп эле бир күн окуган коучтар көбөйдү азыр. Аял деген ушу кулагы менен кабыл алган үчүн, мээримдүү жан болгон үчүн, жүрөгү кенен, баланы аягыч болгон үчүн булар өнүккүсү, өзгөргүсү келет да. А мырзаларда ошондой курстар жогураак. Анан мырза деген биздин өзгөчө кыргыздын мырзалары табиятынан деги эле эркектер өзү акылдуу болот да, кемеңгер болот. Болгону аларда өзүндө ишенимдүүлүк ашкере. Бул деген уул, бул менин укум тукумумду улантуучу, бул деген эркек, бул деген үй бүлө башчысы дей берген үчүн мен баарын билем да деген нерсе болот да. Алар дагы өзүн өнүктүрүп туруш керек. Эмнеге аялдардан барып, тажрыйба алуу, чоңураак аялдардан аялдын психологиясы тууралуу окуп, эмнеге аялдын тарынтып алгандыгы тууралуу аялдын тилин окуп койсо болбосун. Мен бир нерсеге таң калам да, жүздөгөн кыздар бар эле, жүздөгөн жигиттер бар эле, бирок ушул кыз сага өмүрүн, жашоосун, үйүн, атасын таштап сага келди. Демек, сен анын жоопкерчилигин алууга милдеттүүсүң да. Анан апасы менен атасынын ортосунда, келинчегинин ортосунда пикир келишпестик сыры жигиттер жүгүрүп келип, апам сени урушту, апам сени айтты. Деп анан аял анан мен апам мынтип атпайсызбы? Жүгүрүп барып, апа сиз аялым мынтип турбайсызбы? Эркек деген табиятынан мындай бир кандай устун болгону жаралган да. Бул деген тирөөч да. Атам аскамзоом деп айтабыз биз. Ошонун экөөнүн ортосунда апасын, апа дайыма келинчегим мен деп келген сизди жакшы көрөт. Апа мен сизге окшоштуруп алганмын. Сизди сыйлайт. Болгону сизге жакпай калыптыр, мен түшүндүрөм. Аялына кандай болсо да экөөбүз кантип бала чоңойтуп атабыз, мына уктабай чоңойтуп. Мен апам ошентип чоңойткан. Кемчилиги менен кабыл алабыз, сүйөбүз, урматтайбыз, сени да жакшы көрөм. Куш эки канаты менен учкан сыяктуу, бирөө сенсиң, бирөө апам. Ошон үчүн экөөң тил табышыңар милдеттүү деп устун болуш керек. Эч качан турмушун сактагысы келген эркек аялынын сөзүн апасын, апасын аялына айтпайт. Чындыгында мен сиздин оюңузга кошулам. Эң жакшы сөз айтып кеттиңиз да. Анткени үй бүлөдө көп үй бүлөлөрдө угуп деле көрүп деле келип жатабыз. Мисалы кайын эне келин ортосунда чамча тирешүүлөр болот. Ошол учурда айта кетүүчү нерсе бул эң чоң жоопкерчилик бул эркек кишиде болот да. Мырзада болот да. Жаштардын арасында азыр жалкоолук бар. Жалкоо келишет. Балким ата энеси баарын даярдап берген үчүнбү, же баланын өзүнүн бир нерсе кылайын деген аракети жок, кандай себептер менен? Жалкоолук деген дагы өзүнчө бир тема, жакшы тема да. Азыр жакшы бир темага келип токтолдук. Жалкоолук, азыркы жаштардын жалкоолугу тууралуу. Эмнеге жалкоолук деп биз иликтеп көрдүк, себеби биздин курстун ичинде бала менен сүйлөшүү тили, Z муундагы балдарды тарбиялоо жана баланын оройлонсо эмне кылыш керек деген бир сессия бар. Ошолдо өтүлөт. Ошол жерде аналитика кылып отуруп бир нерсени андык. Биз балдарга карата 4 нерсени туура эмес кылат экенбиз. Биринчиси, биз алар үчүн келечегинде эле чечип коебуз. Сен ийгиликтүү болбосоң камаласың, анан жакшы окубасаң, анан момуш болосуң, анан кийин көчөдө каласың. Жок. Анан уят эмеспи? Алар үчүн чечим чыгарабыз. Кантип эле сен деген ушу пицца боюнча адис болосуң? Мен кантип жерди карап, мен деген мугалим болсом, начальник болсом, сен деген юрист болосуң. Депутат болосуң. Жок, бала кайсыл тармактын ээси болсо, ошонун мыктысы болсун. Биринчиси. Экинчиси, өзүбүз жетпей калган нерсени сөзсүз балага айтыш керек да. Мен врач болбой калгам, биздин тукумдан чыкпай калды, сен врач бол. Бул дагы баланын өзүнө ишенимин, чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн сынат. Анан баланы бүгүн мектептен эмне үйрөнүп келдиң, эмне жакшылык кылдың? Бүгүн досторуңду кечире алдыңбы? Сен мугалимиңди сыйладыңбы дебейбиз. Канча алдың деп тосуп алабыз. Баа алуу ага апасы менен атасынын урушунан кутулуу, тынч жашообу же мактоосун арзуу бир зависимость деп коет да, көз карандылык пайда болот. Анан бардык нерсени баа менен, баа бүткөндөн кийин акча менен баалайбыз дагы төлөнбөгөн жерде иштегиси келбей калат. Эмнеге бизде волонтерлор институту анча өнүкпөйт? Себеби төлөнбөгөн жумушта балдар иштегиси келбейт. 11-дө бүтүп эле жок дегенде табак ташып официант болуп акча тапса да. Андан кийинки негизгибиз биздин аффирмацияларыбыз, айткан сөздөрүбүздүн баары туура эмес. Ушинте берсең эртең подкаблучник болосуң, унчукпай калсаң. Же болбосо ушинте берсе бул аялдын эртең чокусуна урат, уулдарды ушинте берсе. Же болбосо азамат бул мени угат да, апа аялы мени укпаса чокко коет. Бул ушундай чечкүндү деген нерсени болочокто анын келейткан аялы бул ФБРдин агенти же Талибан эмес. Ал сенин тукумуңду улантуучу экинчи балаң ал.
ушинтип карама каршылыктуу анан бири бирине аңдуу ар бир нерсени баалоо эмес акча же бир баа менен о деген алкоо менен нерсени түшүрүп коет экенбиз да анан бала жалкоо боло баштайт. Сен үчүн кылат, сен жокто сага керектүү деп эсептейт. Мисалы үйлөрүн жыйнатпай атпайбы балдар? Ошол жыйнабай атканда деле мисалы балам, эгерде сен үйдү жыйнасаң, мен сени менен сүйлөшүп отурган убактым көбүрөөк болот. Кайсынысын каласың? Мен үй жыйнайын деп сүйлөшүп ушул зарыл экендигин. Эгерде сен бул үйдү жыйнасаң, баарыбыздын үйүбүз. Мен баарыбыз үчүн тамак кылам, сен баарыбыз үчүн жыйнайсың. Сонунда бири-бирибиз үчүн жакшылык кылабыз. Эгерде сен үйдү жыйнап берсең, анан иллюзион паркка барабыз. Сен үйдү кийимдериңди жыйнасаң, анан сага шоколад алып берем деген мотивация туура эмес. Демек ошондойлорду койгонубуз үчүн анча-мынча жалкоолукка түртүп жаткан экенбиз да. Ошол нерсе кызыкчылык жок болсо кылбайт. Бул ага өзүнө маанилүү экендигин бала түшүнбөйүнчө бул кылбайт бул нерсени. Анан ошол бир нерсени ата-энелерден мен суранып кетейин, мен көп балалуу эне катары суранып кетейин, 20 жылдык педагог катары суранып кетейин. Канча алдың деп сурабаңыздарчы. Балага мүмкүнчүлүк бериңиздер. Эгерде бир бала биологияны жакшы иштесе, анда сонун врач өсүп келет. Эгерде ал аябай сонун физиканын закондорун билсе, анда биздин өзүбүздүн кайдини, компьютерди иштете турган технолог чогуп келет. Эмнеге барып алып эле өзүбүз жаккан кесиптерге эле балдарды таңуулай беребиз? Ошондуктан бактысыз балдар чоңойот да. Канча алдың деген суроонун ордуна бүгүн кимге жакшылык кылдың деген, кайсы досторуң менен сүйлөштүң, бүгүн кандай өттү, эжекең сопсонун кийинип барыптырбы? Себеби билим жугумдуу болуш үчүн эч качан баланын көзүнчө мугалимди жамандабаш керек. Сөйрү баланчы эжекең момундай дедиби дегенден кийин ал укпайт эжекең. Билим жукпай калат экен ошол маалда. Аябай туура айткан турбайбы? Мага дагы Анна Александровнанын ошол сөзү жагат. Тим эле сонун түшүндүрүп туруп, могуну карасак, могуну сен тарттыңбы? Жакшы мугалимдериң үйрөтүптүр деген баалоону үйрөтмөйүнчө бизде анда болбойт. Сонун кеңеш болду. Балдарыңыздар жакшы окусун десеңиздер, сөзсүз түрдө мугалимди урматтап, аны сыйлап, өзүңүздөр анан кийин ал тууралуу жакшы сөздөрдү айткан учурда бала мугалимди сыйлап, анан окууга болгон көңүлү көтөрүлөт экен да, туурабы? Мен бир нерсеге таң калам. Кээ бир ата-энелерге эжеке мени жакшы көрбөй атат, эжекем мага көңүл бөлбөй атат деп ошентсе, анан атасы менен апасы баланын көзүнчө сүйлөшөт да. Эжекесине барып белек берип койчу кичинемде, балага көңүл бөлүп. Андай учурлар да болот. Кандай болот. болсун, ар бир нерсени сатып алыш керек экен. Моралдык баалуулук эмес, сатып алуунун деңгээлине түшө баштайт. Ал сени жакшы көрөт, болгону сен бир аз аракеттенип кой, тим эле жакшы көрүп калат болуш керек. Мен деле ошентем да. Деген сыяктуу нерселерди айтышат. Башка жолдор табыш керек экен да. Кийинки суроом, эмнегедир адамдын оюна жаман ойлор батыраак келет да. Жакшы ойлор кичине андан кийин ойлогондо деле оюбузга жаман ой келет. Ошол эле маалда урушканыбыз деле жаман сөз менен урушабыз да, жакшы сөз менен урушпай. Чыгыш философия Садинин айтканы бар да. Аябай бул дүйнөнүн чоң бөлүгүн башкарган падыша келишкен сулуу кыздын жанында таң атканча отуруп, напсисинин азгырыгынан өзүн сактап калса дагы, элдин ушагынан өзүн сактап кала албайт деген. Биз бир бөлмөдөн бир эркек менен бир аял чыкса, булар иш боюнча сүйлөштү дебейбиз эч качан. Эмне болду экен деп ойлойм. Себеби бардыгыбыздын жан дүйнөбүз жаман нерсени жакшы кабыл алат. Эмнеге сайттар, медиалар жаман кабарды жакшы жазышат? Себеби ошону көбүрөөк окуйт. Аларга просмотр, бул бизнес, бул продаж, сайт сатуу да. Ооба, рейтинг Ошон үчүн жан дүйнөнү тазалаш үчүн биз ушундай эле нерселерге баалоо, бардык нерсени акча менен эмес, ага керектүү экендигин, бири-бирибизге кымбат адам экендигибизди салт кылышыбыз керек. Мисалы, оюбузга жаман нерсе келет деп атпайлыбы? Ар бир нерсени оюбуз. Ал үчүн биздин ошол курсубузда геп маданияты деген курс бар. Геп маданияты бул эгерде чечендик өнөр болсо, анда бул кемди адамдарга берилүүчү баалуу өнөр да. Бирок туура, адамдын кыжырын келтирбей турган, коомду бирөөнүн капа кылып жүрөгүн оорутпай турган сүйлөй билүү маданиятын калыптандырсак болот да. Аны биз сөзсүз түрдө үйдө аялдарыбызга, күйөөлөрүбүзгө онун алып берип койчу. Былжырабай деген сыяктуу сөздөрдү айтып, көчөгө чыгып маданияттуу болуп калыш керек да. Эмнеге дүйнөдөгү эң жакын адамдарың менен адабий тилдердин нормасында сүйлөшүүнү жана ошондой эле жакшы сөздөрдү сүйлөшүүнү адат кылбайсың. Ошол лексиконуңа кирет. Жакшы ойлорду биз ошол баягы ойду тазалап, энергетиканы бошотууну үйрөтүп атпайлыбы? Могу мени жаман көрүп калды эмес, өзү кыйналып турат болуш керек, анда мен буга жардам берип коеюн деп кечирип үйрөнмөйүнчө бизге таарыныч топтоло берет дагы, таарыныч топтолгон жүрөккө жаңы идеялар келбейт депчи. Ошол сыяктуу ойлорду тазалаганда жаңы ойлор эми ойдогу бар нерселер тилге чыгат да.
сонун сүйлөйбүз. Сонун сүйлөп, сонун мамилелерди калыптандырабыз. Сонун мамилелер калыптанса жакшы иштер болот да. Көп үй бүлөлөрдө сиз айтып өткөн кеп маданияты жок да. Көп үй бүлөлөрдө ата эне баласын көзүн чөлбөй баягы көптөгөн начар сөздөр сүйлөп, орой сөздөрдү, вульгаризмдерди, сөгүнүү сөздөрдү. Ошонун аркасынан бала дагы ошол эле нерсени чөйрөсүнө алып барат, балдарга көргөзөт дегендей. Ошондуктан бул кеп маданияты деген нерсе дагы бул өтө маанилүү да. Ар бир ата эне өзүнө баягы кулагына күмүш сырга деп коебу, үйрөнүп алыш керек да ошол нерсени. Бала турган жерде сөзсүз түрдө бири бирине жакшы мамиле жасап, жакшы сөздөрдү сүйлөш керек. Анан негизи эле баягы сиз айткандай адат кылып алыш керек ал нерсени дагы, сүйлөгөндө да адат кылып алыш керек. Калган тагынып эле калбастан ага туура кам көрүп, тазалап, сактоо керек экенин да билиш керек да. Биз жактырган, биз сүйгөн жасалга, бижутерия, украшениялар көп учурда эле өңүн жоготуп, саргарып, карарып, чаң басып калат, Туура айтасыз. Ал учурда тез эле аны ыргытканга шашпай, биз аны туура тазалап, туура сактасак, ал өзүнүн касиетин жоготпой, дагы бизге көпкө чейин жетет экенин билишибиз керек да. Мисалы, мен бүгүн бөлүшкүм келет, биз үй шартында эле эң жөнөкөй ашканадагы нерселер менен жасалган бижутерия, украшенияларды кантип тазаласак болот экенин көрсөткүм келет. Менде да үйдө ушул бижутериялар жатты эле, сизден азыр үйрөнүп алалы. Мына ага эң керектүү нерселер бизге эң жөнөкөй суу, туз, соода ошондой эле суюк самын керек. Эң биринчи эле ошо суюк самынды куюп алабыз. Ага үстүнө деген туздан кошобуз. Көлөмү канча болуш керек? Чай кашык менен жарымынан чай кашык болот экен, же болбосо чоң кашык менен жарымысын кошсок болот. Туз коштук, соодадан коштук. Ага чейин суюк самын кошуп алганбыз. Буну аралаштырабыз кадимкидей эле. Аралаштырып, жөнөкөй сууну куябыз үстүнө. Ошо бижутериялар дедиңиз, материал. Негизинен бижутерияларын ар кандай материалдан жасалат. Күмүштөн, алтындан, темирден. Көп учурда бул темирден жасалган бижутерия жасалгалар карарып, өңүн жоготуп, саргарып калат, Беймай билесизби, биз кандай катачылыктарды көп кетиребиз. Биз бул жасалганы сауна алып, бет май сүйкөнөбүз, колубузду жуйбуз, жуунабыз. Күнүмдүк нерселерди, оокаттарды кылып жүрө беребиз. Бул негизи туура эмес деп ой. Туура эмес да, бул ката. Себеби бул өзүнүн касиетин жоготот, өңүн жоготот, түсүн жоготот, анын сыңарында карарып, саргарган бул мындайча айтканда ошонун жыйынтыгы болуп чыгат. Биз буну мындан көбүрөөк убакытка чылап койсок болот, бирок убакыт болгондо канча? 5 мүнөт, 10 мүнөт? Ашып кетсе 10 мүнөткө чылап коебуз. Андан соң чыгарып алып, буну деген жасалганы кадимкидей эле кургак, мындайча айтканда пахта вата менен арчып, тазалап, эң башкысы кургатып, жакшынакай кылып коюп коебуз. Жасалганы туура сактоону да билишибиз керек. Мисалы, жемчуг менен күмүштөрдү, алтындарды аралаштырып салабыз. Бул туура эмес, бул ката болот. Жемчугду ал өзүнчө кутучага салып, алтынды өзүнчө, күмүштү өзүнчөгө салыш керек. Өтө сонун экен. Немесе? Бул кадимден бул биздики тазаланган даяр жасалгалар, кадимкидей эле калды окшойт. Сапсары болуп, жалтылдап, алтындан кем калбай, жакшынакай өзүнүн өңүн берип калды. Айгерим, чоң рахмат. Анда эмесе биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү уланта берели. Көбүнчө айымдардын жасалгалары жакшы тазаланып калат окшойт деп ойлойм. Сөзүбүздү уланталы. Үй бүлөнүн бактылуулугунун формуласы. Биринчи формула жигит аялын, аял күйөөсүн. Жүздөгөн адамдардын арасынан мени үчүн өмүрүн арнаган бул адам. Бул адамды мен өзүм сүйгөн сыяктуу, мен кемчилигим бар да. Кемчилигим менен сүйөм. Буга мен экөөбүз бирге жашоонун оорчулугуна, көчөгө бирге чыктык. Сен менен таштак жолдо баратсам деп. Бирге көтөрөбүз деш керек. Экинчиси, укуктар менен катар жоопкерчиликтер сезиш керек. Биз ушундай бир тенденция мода болду азыр. Укугубузду укмуш билебиз. Талапты ушундук коебуз. Өкмөттүн энесин окутуп койгон адамдар бар. Бирок мен эмне кылдым мамлекеттин астында деген сыяктуу күйөөбүзгө талап коюп атканда аял өзүнө, аялына талап коюп атканда күйөө өзүнө, анын бир укук милдеттерин, анын астында койгон вазифасын бир карап коюш керек. Кээ бир учурлар болот да, мисал келтирели, күйөөсү уйкучу экен. Кеч келе уктай берип, жумушуна да кечип кала берет экен. Ал учурда аял дагы ал эркектин жубайы болгондуктан кандайдыр бир жоопкерчиликти сезет да. Ошол маалда кантип кемчилик экен деп эле көз жумуп коюш керекпи же кандайдыр бир жардам бериш керекпи? Уйкучулук жөндөн жөн чыкпайт да. Же энергиясын туура эмес сарптаганда, же өтө кеч жаткандан болот. Балким ошону бир эртерээк жата турган, аура түзө турган, балким ошол эс алып бир
эртерээк эс алууну адат кыла турган жагдай түзүү бул аялдын колунан келчү иш биринчиси. Экинчиси энергияны урушууга, капы болууга, компьютерге, телефонго эмес, балким журт таза абада басып келебиз. Ал сергитет, уйкуну жакшыртат деген сыяктуу. Уйкуну жакшы келтирүүчү чайлар бар. Ошону кечкурун эртерээк жатып, эртерээк кылса болот. Бири-бирине өбөктөшкөнү жакшы. Бирок бир нерсени сезиш керек. Мен ушуну ойготом, мен ойготпосом сен эмне болосуң десе, күйөөдө ушундай бир иммунитет пайда болот, могу ойготот депчи. Жооп берүүчүлүктү аялына пайда болот да, ошондуктан көбүз чогуу кылышыбыз керек деген нерсени дагы деле ошол жерде кылыш керек да. Эмес ушунчалык энелер жоопкерчиликти өзүнө көп алып алат да, анан балдарымды жакшы тарбиялай албай калдым деп кайгыра берет да. Мүмкүнчүлүктөрдү жана милдеттерди делегирование кылып бөлүшүш керек. Сен моуну кыласың үй бүлөчү, мен моуну кылам. Сен эртерээк турасың, эртең мен эртерээк кетем. Мен өзүм ден соолугум үчүн басып келе турган болдум. Белимде грыжа чыгып калды, Кудай сактасын деп. Сен эми өзүң эртерээк турасың десе, ушундай сонун турат. Себебі жумушунда сурап ала турган кишиси бар. Демек, ар бир үй бүлө мүчөсүнө өзүнүн жоопкерчиликтерин бериш керек экен да. Аял киши баардыгын өзүнө эле жүктөп албастан, акыркы учурларда баягы көп коучтар айтып калат эмеспи, коучтар, психологдор аялдын энергетикасы деп, женская энергетика депчи. Ал эмнеден турат? Бардык эле адамдардын энергетикасы баягы эми бул эми диний түшүнүктөрдү Будданы карайбызбы, дүйнөлүк илимдерди, психологдорду карайбызбы, аба, суу, от деп талкууланып келет эмеспи? Ошонун бардыгы келип туруп эле биз чөйрөбүздү, сыртыбызда ороп турган аурабызды жаман ойлор менен, таарынычтар менен, бирөөгө ичибизде сактап калган ыза менен, анан унчукпай коюу менен топтолгон бир жүктөр менен ороп алабыз дагы. Анан аурабыз башкаларга оорчулук тарбиялап өзүбүздү чарчатып турган болуп калат. Кээде бир 100 жолу уктасак деле эртең менен эс албай турабыз. Ошон үчүн ар кандай адам энергетикасын тазалаш үчүн кечкурун жатаарда бүгүн эмне кылсам, бирөөнү капа кылсам мен кечирдим. Бүгүнкү күн өттү, ушул күнгө шүгүр. Эртең мен эң сонун иштерди жасайм, ошол кадамга ойгонгонго жеткирсин. Мен жашоомду сүйөм деп укташ керек. Антип барын кой бербесе, элестетиңиз эми тоонун башына могу кружканы эле карматып койсо ыңгайсыздык да сизге. А бизде бир кишиге таарыныч 1 килограммдан болгондо жан дүйнөбүздө канча оору бар, аны менен уктап эс алууга мүмкүнбү? Биринчиси. Экинчиси, бардык адамды бирөөлөргө көчөдөгү кошунага таарына беребиз да. Мени ошончолук көңүлүм кымбат болбосо, мени баалабаса, мени таарынса, ал менин жүрөгүмөн орун алып ээлеп турган орду бар маанилүү адамбы? Жок, мен сени кой бердим, бактылуу жаша. Сенсиз да жашоом улайт деп кой бериш керек. Атама батага келген жок деген таарынмай бар бизде. Туулган күнүмдө өтүп баратып, мени кандайсың деген жок. Жаңы көйнөк алсам байкабай тикти. Ушунун баары таарына берип биздин энергетикабызды оорулатып салат, кирилетип салат. Биздин аурабыз күндү эртең менен таза болуш керек. Аял өзгөчө эртең менен. Мен аялмын. Мен бактылуумун. Мен аялыш үчүн, мен сүйүлүш үчүн ойгонгом. Мен жүрөгүмдө чоң мээрим бар. Бул жашоо берген мага мүмкүнчүлүк. Мен балдарымы, күйөөмү жана жакындарымы кубантуу үчүн ойгондум деп турмайынча, ал бактысын сезбейт. Анан биз ишке барышым керек, жасашым керек, кылышым керек эмес, мага жагат. Мен жасайм. Мен кылам, сөйөм, мага жагат демейинче дагы энергиябыз кириле берет. Биз энергетикабызды өзүбүз тазалабасак, бирөө жардам бербейт. Биз өзүбүз жашоону сүйүнүп, ал жашоону сүйүш үчүн өзүңүз сүйүшүң керек. Бүгүн мынакей Бишкекке учуп келдиң, Нуркыз. Канча айымдар үчүн өзүң билген тажрыйбаңы жарайбы, жарабайбы бөлүшүп атасың. Азаматсың. Деп өзүм чыгып макташым керек. Кандай татынакай кызбыз, мына өкөңөрдү карап туруп адам жашагысы келип атат. Биз жүздөгөн айымдардын жашагысын келтире турган программаны ачып, мамлекеттик коомдук каналдын жүзүбүз. Азаматсың, өзүңүздөрдү жакшы көрүшүңүз керек. Негизи ар бир адам өзүнө мотивация бере билүүсү керек, туурабы? Мотивация бериш үчүн адам мотивацияга ылайык өзүн өзү сүйүш керек да. Анан биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө ылайык эмес нерсени. Мен мисалы Нуркыз Кадырбек кызы болуш жакпай калды, журналист болуш. Тренер болуш жакпай калды. Чечендик өнөр мен азыр Айсулуу Тыныбекова болом десем колмон келеби? Жок. Биз өзүбүздүн жакшыртылган варианты болушубуз керек да. Сиздин өзүңүз эфирдин жүзүсүз. Сиз чыгып кетмен чаба албашыңыз мүмкүн. Кант кызылчасын өндүрө албашыңыз мүмкүн. Бирок сиз эфирдин жүзүсүз. Сиз дагы кандай жакшы манералардын ээси болуп турасыз. Сиздин жылмаюуңуз адамдын жашагысын келтирип аткан. Бул деген сонун, бул позитив. Ошон үчүн өзүбүздү өнүктүрүү менен өзүбүздүн жакшыртылган вариантыбыз болушубуз керек. Анан ошондо сүйө баштайбыз.
Болбосо мен болды, болом дедим, мен Мерим Жуманазарова болом деп азыр чыксам, мен колуман келбейт да, мен өзүм жек көрө баштайм. Ошондон комплекстер пайда боло баштайт, өзүн өзү сүйүү эмнеден башталат? Кайсы тепкичтерден? Өзүн өзү сүйүү, өзүнө максат коюп, ошого умтулуудан башталат. Ар бир ийгилик үчүн өзүн өзү мактап, сен жашаганы келдиң, сен ошол нерсени кылдың, дагы астыга түш деген нерсе менен башталат. Сиз кимди сүйөсүз, кимди жактырасыз? Көчөдөн өтүп баратканда бир жакшы табит кийинген адамды, бир өзү басыгы сонун адамды, сүйлөгөнү сөздер эриткен, көзү көңүлдө эриткен адамды жактырасыз. Демек, өзүн өзү сүйүш үчүн сиз өзүңүздү жакшыртышыңыз керек. Мен айымдарга дайым айтам, жаш келиндерге, болду, мен тийип алдым, могу менин жолдошум, бул эч жака жылбайт деп бирди төрөгөндөн кийин тизеси чыккан пижама менен чачты могу жерге байлап эрте менен жакшы бар деп узатып коесуздар, кечкурун ошол пижама менен тосуп аласыздар. Ал сүрөткө тартып коюп кетет да, анан баягы эркекте күнөө жок, ал жан дүйнөсүндө муза, сулуулук издейт. Анан көчөдөн таппай калган сулуулукту издеп, эксклюзивдиктей баштайт. Күнөө мендеби же сиздеби депчи. Анан өздөрүнүн күйөөлөрү менен отуруп сүйлөшпөйт адамдар. Тамашалашса чыдабайт. Анда сиз менен тамашалашпаса, анда бирөөнүн аялы менен тамашалаш керек, башка жол жок. Биз ошонун талаптарын канааттандырышыбыз керек да. Мисалы, сени мен сүйгөн эмесмин, сен мени ээрчип эле тийгенсиң деген сөз эркектикке. Ушундай жакшы көрүп кетип, сизди жакшы көрүп кетип, кызганып, жакшы көрүп кеткенден кыйын болуп кетпесин деп сизди путуңуздан тартыш үчүн айтылган сөз. Эркектин сөзүн өзүбүзгө ылайыктап которушубуз керекпиз. Бирок ошол эле учурда дагы айта кетишибиз керек сөзсүз түрдө. Биз азыр мен баягы баарды бир айымдарды кичине эме кылам да, мындай басынып барга аракет кылам көтөрмөлөгөнгө. Мисалы, ошол эле пижамачан аял пижамачан болбош үчүн күйөөсүнөн дагы бир кандайдыр энергетика алыш керек, туурабы? Сүйүүсүн алыш керек, күйөөсү дагы ошончолук көңүл буруш керек. Ошол аял кечинде пижамасы эмес, баягы жакшынакай сулуу келбети менен тосуп алыш үчүн, туурабы? Тосуп алыш үчүн, ал келгенден кийин сөзсүз сенин гана тамагыңдын тузу жок, сен эле үйдө отурасың кечке бекер, мен эле чарчадым деген 1 килограммы 1 сомдук арзан сөздөрүн мырза жигит айтпаш керек. Айтпаш керек. Сен менин жашоом бакытсың. Бүгүнкү жасаган тамагың даамдуу болуптур. Биз көчөдөгүнүн бардыгына жакшы сөз айтабыз дагы, мен үчүн өмүрүн арнаган адам ушул сөздөр таңсык да. Келгиле бүгүн үйдөн азыр баштайлы. Балабызды мактабайбыз. Бирөөнүн баласынын бир ийгилигин көрсө жарым саат айтабыз. Тиймин баттыр. Туура. Көрдүңүздөрбү? Сиздин ар бир айткан сөзүңүз чындыгында мындай угуп, анан кийин ошону практика жүзүндө колдонулуучу нерселер экен да. Оюңуздарды оңдоңуздар, анан башка бирөөгө жакшылык кылганды унутпаңыздар. Мына мунун бардыгы баягы сиз айткандай, ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алып, өзүнөн баштаганда гана жашоо өзгөрүлөт. Үй бүлөдө дагы ошондой. Эки адам тең аракет жасаш керек дагы, анан үй бүлө ошондо гана бактылуу болот. Сизге чоң рахмат. Ош жергесинен келип, биз үчүн ушундай сонун маек куруп бергениңиз үчүн абдан ыраазыбыз. Сизди көрүп отурган бардык телекөрүүчүлөр дагы ыраазы болуп отурушса керек сиздин сөздөрүңүздөн кийин. Рахмат сиздерге дагы. Ушул ушунча жылдык тарыхы бар КТРКнын Коттуу студиясында турабыз. Сиздерге дагы ушул элдин айымдардын жүрөгүн агартып, жашоосун жашартып, көңүлдөрүн жаз кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы чоң рахмат демекчибиз, биз менен болгонуңуздар үчүн. Энди көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.